Россиянын адабият жана маданият борборунда китеп сүрөт көргөзмөлөр, адабий жолугушуу кечелер, окуучулар арасында сынактар жана башка илимий конференциялар өткөрүлүп келет. Бүгүн жаңыланган борборду ачуу аземи өттү. Иш-чарага Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко катышып, Россия менен Кыргызстандын кызматташтык жылынын алкагында өтүп жаткан эң алгачкы саамалык менен баардык иш-чаранын катышуучуларын куттуктап, жаңыланган борборго китеп белек кылды. Спасибо. Огромное спасибо. 7 февраля в Москве. 27 февраль күнү Москва шаарында эки өлкөнүн башчыларынын катышуусунда Россия менен Кыргызстандын кызматташтык жылынын ачылуу аземи өтөт. Бул жылы эки мамлекетте маданият, билим берүү, экономика жаатында көптөгөн иш-чаралар өтөрү баарыбызга маалым. Бүгүнкү борбордун ачылышы ошол кызматташтык жылдын алкагында өтүп жатканы баарыбызды кубандырбай койбойт. Борбордо бүгүнкү күнгө чейин орус адабиятына жана маданиятына байланыштуу 1000ден ашуун иш-чаралар өткөрүлгөн. Жаңыланган бөлмөдө окурмандар үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Мамлекеттик китепканасынын диссертациялар залы бар. Ошол улуттук китепкананын гана территориясында 991 миң баардык илимдин багыттары боюнча диссертациялар бизде бар. Азыр биздин бир дагы аспирант, магистрант же илимий кызматкерибиз Москвага атайын барбастан, атайын кезек күтүп же акча төлөп каржысын коротпостон биздин улуттук китепкананын территориясында дайыма ошол илимдин баардык багыттары боюнча тааныша алышат. Анан ал диссертациялар жума сайын бизге толукталып турат. Себеби Россиянын мамлекеттик китепканасына жылына 130 миңге жылына күнүгө 130 миң диссертация түшөт экен. Мына ошол диссертациялар жума сайын бизге дагы түшүп турат. Иш-чаранын жүрүшүндө Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана менен Россия гезити ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Мунун максаты эки өлкөнүн коомдук жана адабий турмуштарын чагылдырып, билим берүүдө өз ара кызматташтыкты бекемдөө. Борборду оңдоп түзөөдөн өткөрүү демилгеси Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан көтөрүлгөн. Орус классиктеринин негизги чыгармалары жайгашкан. Окуучулардын бардыгы келип, окурмандардын бардыгы келип, ушул жерде орус классиктерин окуп, орус тилине баягы көңүл бөлүнүп, ушул жердеги чыгармаларды окуганга бардык мүмкүнчүлүктөрүн алып атат. Бул жерде жалаң гана китептер орнотулбастан, ошол эле мезгилде компьютерлардын бардыгы жабдылган. Ошол компьютерларда дагы электрондук форматта же көчүрүп алып, же окугуз келсе, ушул компьютерлерден колдонууга бардык мүмкүнчүлүктөрүн ала алышат. Ошондой эле бүгүн 14 февраль Белекке китеп берүүнүн эл аралык күнү. Жыл сайын дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстанда 2012 жылдан тарта китеп берүү күнү белгиленип келет. Бул күнү улуттук китепкананын фонду 100дөн ашуун басмаканадан жаңы басылып чыккан китеп менен толукталып отурат. Бүгүн дагы бир жакшы күн себеп болуп, 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнү экен да. Анан бул биздин өлкөбүздө ушул нерсе майрамдалып атканы, ушул нерсе салтка айланып баратканы кубандырат. Толуктайбыз, буюрса ошо бир адамдан бир китепке атайын бурч кылып беребиз деп атышат. Терең ыраазычылык билдиребиз жалпы жамаатына. Белгилей кетсек, адабият жана маданият борборунун ачылышы Россия менен Кыргызстандын кызматташтык жылынын алкагында өткөрүлдү. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.